Министр Кашкар Жунушалиевди кылмыш дүйнөсү бучкагына теңебей калды. Бишкек шаарынын Асаналиев менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде атышуу болуп, 4 машина талкаланган. Алдын ала маалыматтарга караганда, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү чырлаша кеткен айтылууда. Кандай гана өкүнүчтүү. Буга чейин бизнесмендер өлтүрүлүп келсе, Чактүштө банк тоноосу, инвесторлорго шарт түзмөк тургай үркүтсөк, анан кайдан Кыргызстанда өнүгүп өсүү болмок эле. Эң оболу күч органдары коомдук коопсуздук абалды тыкыр карап, элдин мамлекеттин сакчысы болушу зарыл эле. Тилекке каршы Кашкар Жунушалиев ийимди жетектегени тынчтык сакталбай, уюшкан кылмыштуу топтор каалаганын кыла башташкан. Эми болсо шаардыктардын жүрөгүн түшүрүп, ачык эле атыша башташты. Кашкар Жунушалиев министр катары иштей албай атса, тезинен отставкага кетпейби? Дал ушунун кашаңдыгынан бийликтин рейтинги түшүп, мамлекетибиз Сицилияга айланып баратабы? Эл аралык коомчулукка таза шылдың болуп бүтмөй болдук. Кылмыштуу топтордун үстөндүгүнөн качан арылабыз деп жазды Арва KJ сайты. Бишкекте ок атышкандар коопсуз шаардын көзөмөл видеосу аркылуу гана кармалышты. 9 декабрда кечинде Бишкек шаарындагы Гагарин жана Чапаев көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адамдардын ортосунда ок атышуу болгон эле. Тартип сакчылары тарабынан кылмышка шектүү 2 жаран кармалды. Кылмышка шектүү жарандар Жалал Абад областынын Токтогул районунун 24 жаштагы тургундары болгон. Шектүүлөрдүн жанынан огу жок Макаров куралы табылды. Маалыматтар боюнча, жабыркагандар менен шектүүлөрдүн ортосунда 1,5 жылдан бери пикир келишпестик болуп келген. Эскерте кетсек, 9 декабрда саат 7:30 чукул ушул окуя катталган. Вице-премьер Кой-Таш окуясын иликтеген комиссия УКМКнын жана ИИМдин кызматтагы адамдардын жоопкерчилиги каралсын деген чечим кабыл алды. Кой-Таш окуясын иликтеген комиссия улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жана ички иштер министринин кызматтагы адамдардын жоопкерчилиги каралсын деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу бүгүн 10 декабрда вице-премьер-министр Жеңиш Разаков журналисттерге билдирди. Ал журналисттердин УКМКнын жана ИИМдин жетекчилеринин жоопкерчилиги каралабы деген суроого буйруса деп жооп берди. Комиссияда 18 киши болду. Бардык нерселерди добуш берүү менен чечебиз деп айтканбыз. Кээ бир нерселер добуш менен чечилген. Комиссиянын курамынын бардыгы иштин кызыкчылыгын караган адамдар, деди ал. Бүгүн жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында бул маселе каралып, жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлдү. Асел Кодуранова Атамбаев соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Жогорку кеңештин депутаттары Асел Кодуранова жана Ирина Карамушкина соттук психиатриялык экспертизадан өтүштү. Бул тууралуу Азаттыкка Кодуранова кабарлады. Эл өкүлүнүн айтымында, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тарткан. Оор жана өзгөчө оор кылмыштарга байланыштуу шек саналган кишиге экспертиза дайындалат, деди ал. Шектүү андан баш тартып койсо болот. Кечээ экс-президент баш тартты. Ал башынан эле тергөө менен кызматташуудан баш тарткан. Мен Ирина болуп дайыма мыйзам сакталышы керек экенин айтып келебиз. Ошондуктан экспертизадан өттүк. Экспертиза маектешүү форматында өтүп, көп убакытты талап кылган жок. Бир нече дарыгер суроо берди. 9 декабрда Ички иштер министрлиги мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка байланыштуу шектүүлөр ушундай экспертизадан өтүшү зарыл экенин маалымдаган. Министрлик 2019 жылдын 12 ноябрында оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шек саналып жаткандыгы жөнүндө маалымдалгандыгына байланыштуу жазык процессуалдык кодекстин 171 беренесинин негизинде 16 шектүүгө каратты. Анын ичинде Атамбаев Алмазбек Шаршеновичке да соттук психиатриялык экспертиза дайындоо жөнүндө токтом чыгарылып, саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу республикалык психикалык саламаттык борборуна аткаруу үчүн жөнөтүлдү деген кайрылуу тараткан. ИИМдин тергөө кызматы Чүй областынын Аламбүдүн районуна караштуу Кой-Таш айылында барымтага алуу жана жапырт башаламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. Атамбаев быйыл 8 августта Кой-Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр УКМКнын тергөө абагында камакта отурат. Кой-Таш окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100дөн ашуун адам жаракат алган. Жалал Абадда жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүк алууда кезек арбыды. Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Жалал Абад аймактык бөлүмүндө мамлекеттик жана эл аралык үлгүдөгү жаңы айдоочулук күбөлүктөрдү алууда кезек күткөндөр арбыды. Мындай маалыматты жергиликтүү тургундардын бири Азаттыкка билдирди. Учурда мекеменин алдында кезек күткөн 300дөн ашык адам бар. Аталган мекеменин жетекчиси Тайлай Турдубаев жаңы айдоочулук күбөлүк 9 декабрдан тартып бериле баштаганын, кезек күткөндөр көп болуп жатканын айтты.
Жакынкы 4 айдан бери айдоочулук күбөлүк берилбей калган болчу. Ошол себептүү күбөлүк алуучулардын катары көбөйүп кеткен. Кечээ күнү 100дөй гана адамды тейлөөгө үлгөрдүк. Учурда 2 кызматкер тейлеп, документтерди онлайн түрүндө Бишкек шаарына жөнөтүп жатат. 4-5 күндүн ичинде ал жактан жаңы үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктөрү жасалып келет. Мурункудай жеринде жасалып берилбей калган, деди Турдубаев. Мурда мамлекеттик үлгүдөгү күбөлүктүн бланктары 925 сом турчу. Азыр алардын баасы 100 сом 86 тыйын. Эл аралык үлгүдөгү айдоочулук күбөлүктүн бланкынын баасы 577 сомдон 52 сомго чейин арзандады. Башкы прокуратура. Кыргызстанда ар бир алгач тергөөчүнүн 600дөөн иши бар. Ар бир тергөөчү жана алгач тергөөчүлөрдүн мойнунда жүздөгөн иштер бар. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов сот реформасы боюнча 3-кеңеште билдирди. Ар бир тергөөчүгө 255, ал эми алгач тергөөчүгө 600дөөн ашуун иш туура келип жатат, деди башкы прокурор. Анын айтымында бул көрүнүш тергөөчүлөрдүн саны аз болгонуна байланыштуу. Мунун айынан адистер жетишпей, көпчүлүк иштер сотко жетпей создугуп кетип жатат. Алгач тергөөчү тергөө органдарынын кызмат адамы. Ал тергөө органынын начальнигине иш боюнча сотко чейинки тергөө өндүрүшүн тапшырган адис. Депутат президентке айтылган сын үчүн күч органдарына кайрылды. Алар ША мамлекеттик резиденциясында президентке караштуу соттук реформа боюнча кеңештин 3-жыйналышында парламенттин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров сүйлөп жатып, президентти сындагандарга укук коргоо органдары жооп бериши керек экенин айтты. Кээ бир саясатчылар, эксперттер соттук реформа ишке ашпады, максатына жетпеди деп туруп, мамлекет башчыга да баа бере турган бейбаштыкка күбө болуп атам. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу мамлекеттик тийиштүү органдар, силер да качан президент жооп берет экен, же Стамалиева айым оюн билдирет экен деп күтпөй, мүмкүнчүлүк бар, баарыңарды кол астыңарда армия бар. Ошол багытта дагы жумуштарды алып барсаңар деп суранат элем. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков жыйындын башында сүйлөп, учурда реформанын алгачкы натыйжалары көрүнө баштаганын, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстери, тартип бузуунун бирдиктүү рейстери иштей баштаганын белгилеген. Атамбаевди колдоп, ИИМ ардагерлери Жээнбековго кайрылуу жасашты. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаевди колдоо максатында ИИМдин ардагерлери мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасашты. Билдирүүсүндө алар мурунку өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан үчүн жасаган ири иштерин белгилеп өтүшкөн. Эриде демократиялык багытта биздин өлкө чоң секирик жасай алгандыгын айтышкан. Айтымдарында Алмазбек Атамбаевдин маалында Ички иштер министрлигинде чоң өзгөрүүлөр орун алып, органдардагы криминалдын орду жоюлуп, күч структуралары тазаланып, мамлекет укук коргоо органдарынын кызматкерлерине дыккат көңүл бөлүп, баянасын көтөрүп, турак жай куруп, материалдык техникалык базасын байыткан. Элдин ден соолугуна оор залакка келтирген үчүн, жеке турак жайдын кол тийбестиги жана башка кылмыштар үчүн УКМКнын төрагасы жана Ички иштер министрлигине кылмыш иштерин козгош керек деп айтылат билдирүүдө. Мындан сырткары алар мамлекет башчыны өлкөдө болуп жаткан укуктук башаламандыкка көңүл бөлүп, Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө уят кылган Кыргыз Республикасынын жогорку конституциялык палатасынын судьяларын жоопко тартууга чакырышкан. Ошондой эле сизден УКМКнын төрагасы Опунбаевди жана Ички иштер министри Жунушалиевди отставкага кетүүнү өтүнөбүз. Жана алардын кылмыштуу буйруктарын аткарган Аширходжаевди дагы жоопко тартууну суранабыз деп жазылат кайрылууда. Жалпысынан 20 адам кол койгон. Жасалма кыргыз паспорту менен өзбек жараны кармалды. Кечээ 9-декабрда Манас аэропорту көзөмөл өткөрмө пунктундагы чегарачылар тарабынан Кыргызстандын жасалма паспорту менен мамлекеттик чегараны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган Өзбекстандын жараны кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы маалымат таратты. Маалыматка караганда Өзбекстандын 1997-жылы туулган ТН аттуу жараны Новосибирск-Бишкек каттамы менен учуп келген. Паспортту көзөмөлдөн өтүп жаткан учурда ал чегара кызматкерине 1997-жылы туулган ХА аттуу жаранга таандык Кыргызстандын ID-карт паспортун көрсөткөн. Документти текшерүүнүн жүрүшүндө кармалган жаран башка бирөөнүн паспорту менен чегарадан өтүүгө аракет кылган аныкталды. Анын жанында Өзбекстандан алган айдоочулук күбөлүгү болгон ТН Кыргызстанга кирүү үчүн жасалма паспорт колдонгонун айткан. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин кармалган жаран УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Немандын башкы машыктыруучусу Гүлжигит Алыкуловго Европа клубтары кызыгып кезекке туруп калышты. Беларустун Неман клубунун башкы машыктыруучусу Иван Кавалеевич Гүлжигит Алыкуловго кызыккан клубтары көп экендигин айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү каналдардын биринде айткан.
Алыкулов Неман менен 3 жылга келишим түзгөн. Ал бул сезондо мыкты оюн көргөздү. Ага кызыгуу жаратып, Европа жана Орусиянын клубдары кезекке туруп калышты. Неман аны курамда сактай албай калат го. Жакында эле Алыкуловго Казакстандын Кайрат клубу майлуу келишим сунуштаган. Бирок менин билишимче Алыкулов андан баш тарткан. Ал Европаны каалап жатат деп айтты машыктыруучу. Орусия Катар 2022 дүйнө чемпиондугунан четтетилиши мүмкүн. Дүйнөлүк допингге каршы агенттиги Орусия спортчуларына ири мелдештерге катышуусуна 4 жылга тыюу салды. Мындай чечимди 9 декабрда ВАДАнын аткаруучу комитети чыгарган. Бул чечим футбол боюнча Катарда өтө турган дүйнө чемпиондугуна да тиешелүү. ФИФА ВАДАнын чечимдерин толугу менен аткарышы керек. ФИФА бул боюнча билдирүү азырынча бере элек. Орусия мундиалга желеги жана кимиди жок катыша алат. Курама команда тандап алуу оюндарынан ийгиликтүү өтсө, ВАДА курамдагы ар бир футболчуну бирден текшерип мелдешке катыштырат.